Тимур деген жигит абдан мындай бооруморду да, анткени аялы чет жакта отуруп жанагы эмелердин видеосун жиберди. Граната саткан бирөө ага кайрылыптыр. Граната сатыш керек болуп атат деп. Ал Тимур дароо өзүнүн таанышына УКМК Жайылдын УКМКсында иштейт экен. Ошого кайрылып, ушундай бирөө граната саткан атат, ушундай бир чара көрөлүк деп, анан аны жана агент катары внедрять этип, анан ошону кармайбыз дегенде үстүнөн центральный аппараттын УКМКсы кармап, өзүн кармап, ал анан Жайылдын УКМКлары келип айтыптыр, жок, бул биз жиберген адам, тигини кармайлы деп, биз жибергенбиз, биз жалдаганбыз буну, единственное кандайдыр бир документтерин толтурбай коюптур да. Аны карабай ошол Тимурду колун сындырып, аябай сабашыптыр, азыр деле колу сынык жатат, анан азыр соттолуп кетиптир. Анан айтат, ушул тиги граната саткандар, сатып алгандардын баары эмне сделка со следствием менен штраф менен чыгып кетишти. Абыл камалып, азыркыдан бери жатат деп ыйлаптыр эметип атат. Ушу Эльвира Сурабалдиева кайрылайын деп атам, анткени адилетти, акыйкатты айткан жалгыз эле ушул депутат калды деп. Мына кечээ мурда эле мага жазган да. Мындай учурлар көп болуп атат аябай. Тимур мырза жөнүндө биз 25-inde эмки 4-күнү уже биз сессиябызды аяктап каникулга кетебиз. Анан инфодокс биздин каттарды кабыл алуу полностью токтолот. Ал деген августта эле кайра ошо каттарды кабыл алабыз. Бирок каттарга августта жооп бере албай калат болуш керекпиз. Биз сентябрдын 2 жумасы, башкы 2 жумасы деген шос болуп калат. Анан жанакы көчмөндөр оюну болуп калат. Ошо биз сентябрдын ортолорунан баштап иштейбиз да. Эгер жетишип калса, эртең бир сүңгү жазып жетишип калса, понедельник күнгө чейин анда катты регистрацияны өткөрүп, тиешелүү кызматтарга жөнөтүп көрөлү да.